Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын билдирүүсүнө караганда, быйыл орозо Рамазан айы 24 апрелден тарта башталат. Мына ушул Рамазан айы боюнча 10 кызыктуу факт айтып бермекчибиз. Ыйык Рамазан айынын келерине саналуу гана күндөр калды. Бул ай тууралуу кандай кызыктарды билесиз? Төмөндө биз ушул жөнүндө кызыктуу фактыларды топтогонго аракеттендик. Биринчи, Рамазан сөзү арабчадан которгондо аптап, күйгөзүүчү, ысык деген маанилерди билдирет. Экинчи, Рамазан убактысындагы орозо араб тилинде саум деп аталат. Ислам энциклопедиялык сөздүгүнө караганда, саум күн чыккандан күн батканга чейинки убакытта тамак аш жана жыныстык катнаштан оолак болуу дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү, орозодо кулак, көз, тил, кол, буттар да орозо кармашы керек. Бул деген ушак сүйлөбө, күнөө иштерди кылбоо дегенди туюндурат. Төртүнчү, айрым өлкөлөрдө Рамазанда орозо тутпагандарга айып пул жана коомдук жумуш сыяктуу жаза берилет. Бешинчи, өлкөлөргө жарыша орозо тутуу убактылары айырмаланат. Эң кыска орозо тутуу мезгили Австралияда жашагандарга туура келет, 9 сааттан. Ал эми эң узак Скандинавияда 20 сааттан, Швеция менен Исландияда 22 сааттан. Алтынчы, Дубайдагы Бурж Халиф асман тиреген имараттын жашоочулары да оозун ар башка убакытта атышат. Бөлмөлөрү 80-кабаттан 149-кабатка чейин орун алган жашоочулар ооздорун башкалардан 2 мүнөт кечирээк ачса, 150-кабаттан үйдө жашагандар 3 мүнөткө кечирээк атышат. Жетинчи, Рамазан айы экономикага таасир этет. Окумуштуулар мындай кызык жыйынтыкка келишкен. Эгерде орозонун узактыгы 1 саатка кыскарса, өлкөдөгү экономикалык өсүш 0,6-0,9%га көбөйөт. Тескерисинче, эгерде орозо убактысы узарса, экономиканын өсүшү жайлайт. 8-2017 жылдан баштап 16-17 жыл аралыгында орозонун убактысы акырындык менен кыскарып жүрүп отурат. 9. Рамазанда бир катар мусулман өлкөлөрү жумуш күндөрүн кыскартышат. Муну менен алар элдин кошумча ибадаттарга көбүрөөк убактысы болушуна мүмкүнчүлүк беришет. 10. Бир катар өлкөлөрдө Рамазан айында акысыз массалык ооз ачуу тамактары берилет. Анын ичинде Кыргызстанда да массалык ооз ачуу тамактары уюштурулат. Рамазан чатыры деп аталган уникалдуу кайрымдуулук жана социалдык долбоордо күн сайын 250 муктаж адамга ифтар тамактары берилет. Бул жылы орозо айы кандай өтөт деп ойлойсуз? Эгерде ой пикириңиз болсо, калтырыңыз.